токтой тургула. Ушул күнгө чейин үңкүрдө жашынып, жер үстүнө чыга албай жүргөн Яжуж жана Мажуж коомун баарыбыз эле жакшы билсек керек. Мына ошол чыга албай жүргөн коом азыркы күнгө чейин чыга албай келет. Себеби дегенде мүйүздүү пайгамбар ал коомду үстүнө темир менен каптап тосуп салган. Мына ошол тосулган жер Кыргызстандын кайсыл жеринде жайгашканын изилдеп таап алдык. Мына бул видеону аягына чейин көрүп туруңуз. Металды издеп табыш. Мына бул жерден бир нерсе чип булдады. Бул жерде бир нерсе жатат. Бул мөңгүнүн калыңдыгы болжол менен ошол тосулган үңкүр ачыларын аз эле калган экен. Эгерде бул коом чыгып кетчү болсо, анда баарын талкалап алдынан чыккандын баарын жеп жок кылат. Эгерде бул жерди көрүүгө даяр болуп турган болсоңуз, анда сөз башынан болсун. Жер астынан чыгуучу Яжуж жана Мажуж коомун чыга албас кылып темир менен каптап тосуп салган эки мүйүздүү пайгамбар деген ким? Аллах Тааланын өкүмүн жер жүзүнө адилеттүүлүк орноткон пайгамбар. Жер бетине бузукулук жайган, чектен ашкан капырлар менен согушкан пайгамбар. Бул пайгамбар жер жүзүн кезе кыдырып, кайсыл жерде бузукулук болууда, кайсыл жерде чектен ашуу болууда, баардыгын көзөмөлдөп, тартипке салып турган пайгамбар. Бул пайгамбарга күн менен түн дагы баш ийген. Себеби дегенде жараткан Аллах Таала бул пайгамбарга жарык менен караңгыны дагы баш ийдирип туруп, өзү каалагандай башкара ала турган мужиза бийлигин тартуулап койгон. Мына ушундай өзгөчө касиетке ээ болгон пайгамбар дүйнөгө байкоо жүргүзүп, чектен аша чаап бара жаткан коомду жоолуктурса, дароо өзүнүн аскерлери менен кирип барып, адилеттүүлүк орнотуп коёр эле. Мына бул пайгамбардын ушундай тартип орнотуп дүйнө кезип жүрүшүндө кээде чектен ашып кеткен, эч кимди укпаган тажал коомдорго дагы дуушар болор эле. Мына ошол кезде бул пайгамбар баягы Аллахтын тартуулап койгон касиеттерин колдонор эле. Жарыктык жана караңгылык касиети. Качан гана чектен ашкан коомдорго түн ичинде кирип барган кезде Аллах Тааланын тартуулап койгон жарыктык касиети пайгамбардын артына аскердей тизилип, пайгамбар менен кошо кирип барып, наадандарга чабуул жасаар эле. Мына ошондо наадан капырлар караңгыда көрө албай калган кезде пайгамбар жарыктык аскерлери менен куюндай каптап кирип барып, баарын сапыра тазалап чыгаар эле. Ал эми күн тийип, айлана чөйрө жарык болуп турган чакта пайгамбар баягы караңгылык аскерлерин колдонор эле. Мына ошондо наадан капырлар күндүз жаа бербей согушка каршы чыккан кезде караңгылык аскерлер каалаган тарабынан кирип барып, көздөрүн карайлатып коёр эле. Мына ошондо капырлардын көздөрү көрбөй, чар тарапка качып жөнөгөн күндө дагы жетер жерине жетип барып, жандарын сууруп алар эле. Анын эки мүйүзү алыстан көрүнүп турар эле. Кээ бир маалыматтарда анын ушундай өзгөчө эки аскери анын эки мүйүзүндө жашырылган деп жазылган. Бул пайгамбарды көргөндө анын чындыгында эле эки мүйүзү бар экен деп ойлошчу. Бул дагы жөн эле эмес. Мунун дагы өзүнчө бир чоң сыры бардай. Мунун сырын албетте Аллахтан башка эч ким билбейт. Ал эми кээ бирөөрүнүн айтымына караганда анын эки мүйүзү анын өзүнүн аты менен кандайдыр бир байланышы бар деп божомолдошкон. Кээ бирөөлөрдүн айтымында ал мүйүздүү пайгамбардын аты эки кылымдын ээси деген маанини туюндураарын айтышкан. Себеби дегенде ал адилеттүүлүк орнотуу үчүн жер жүзүн кыдырып сапарга чыгаарда мына ушул эки мүйүздүү баш кийимин кийип алчу. Бул пайгамбарга Аллах Таала өзгөчө неаматтарды дагы тартуулап койгон. Азирети Зулкарнайн алейхиссалам Аллахтын жалгыздыгын жар сала дүйнөнүн булуң бурчуна чыгыштан батышка карай жүрүштөрдү жасаган. Ал кайсыл гана коомго кирип барбасын, кандай гана элге дуушар болбосун, алдынан чыккан караңгы калкка Аллахтын жалгыздыгын жар салып, өзүнүн адилеттүүлүгү менен ийкемдүү тилде гана адашкандарга туура жол көрсөтүп коёр эле. Күндөрдүн биринде Зулкарнайн чыгыштан батышка карай жасаган жүрүшүнөн келаткан маалда түштүк тараптагы эки тоонун ортосуна жетип келген кезде сүйлөгөндү жакшы билбеген бир коомду тапты.
Мына ушул Зулкарнайн жолуктурган сүйлөгөндү жакшы билбеген коом кайсыл коом экени таптакыр белгисиз. Себеби дегенде ыйык Кур'ан-ы Каримде дагы бул коом тууралуу так жана даана маалымат айтылган эмес. Ошондуктан алар кайсыл коом экени табышмак. Жана жалгыз гана Аллахтан башка эч ким билбейт. Ал эми бул тууралуу ыйык Кур'ан-ы Каримде мындайча жазылган. Ал эки тоонун ортосуна жетип келгенде бир да сөздү түшүнбөй турган коомду учуратты. Мына ушул эл Азия эли болушу мүмкүн. Болжол менен түрктөр, же өзбектер, же тажиктер, же казактар, же кыргыздар болушу мүмкүн. Ал эми бул өзүнүн тилдери менен айырмаланган, бир дагы сөзгө түшүнбөгөн коом кайсыл коом болуш экендиги окумуштуулардын изилдөөсү боюнча, азыркы изилдөөлөр боюнча бул жер, бул эл Кыргызстан, кыргыз эли болушу мүмкүн деген тыянактар чыгарылды. Мына так ушул таң калыштуу тыянактар тууралуу ушул видеодо көрсөтүп беребиз. Ошондуктан аягына чейин көрө туруңуз. Ал эми биз видеону мындан ары уланталы. Күндөрдүн биринде Зулкарнайн эки тоонун ортосунда жайгашкан ушундай бир коомду жолуктурат. Ал коом Зулкарнайнды көрөр замат чоочулап чуркап шашып келишип Зулкарнайнга арызданышат. Мына ошол коом Зулкарнайнды көрөр замат шашкалактап чуркап келишип: "Эй Зулкарнайн, тиги тоону көрдүңбү? Ошол тоонун артында бир үңкүр бар. Ал үңкүрдө ушундай бир жаман коом бар. Күнбү же түнбү айырмасы жок. Алар үңкүрдөн чыгып алышып, жер үстүндө өтө жаман ыплас иштерди жайылтып, аша чапкан бузукулук иштерди кылышат. Алардын кылган кылыктарын айтуудан, оозго алып айтуудан дагы коркосуң. Алардын ызы чуу үндөрү алыстан бизге чейин угулуп, биздин тынчыбызды ала баштады. Качан бизди көрүп калат экен деп коркуп уктай албай калдык. Эй Зулкарнайн, алар Яжуж жана Мажуж уруулары, жер жүзүнө бузукулук кылуучулар. Бизди ал коркунучтуу коомдон куткарууңду суранабыз. Эгерде кааласаң, биз азыр сага болгон толгон байлыктарыбызды чогултуп акысын төлөп берели. Болгону биз алардан коркуп атабыз. Алар биздин тынчыбызды алып бүттү. Ошондуктан ортобузга бир тосмо орнотуп бер. Аларды ашып өтө албай турган бир тосмо менен тосуп бер, деп Зулкарнайнга келип харазданып жалбарып жиберишти. Чындыгында эле канчалык коркуп турганын Зулкарнайн алардын көздөрүнөн эле байкады да мындай деди: "Жок, эч кандай байлыгыңардын мага кереги жок. Аллах Таалам тартуулап койгон сыйлык эле мага жетиштүү. Андан көрө силер баарыңар чогулуп, мага күч кубатыңарды тартуулагыла. Мына ошондо мен силердин жардамыңар менен Яжуж Мажуж коому ашып өтө албай турган чеп куруп, ортоңорду тосуп беремин", деп макул болуп, дароо эле ошол замат ишке киришти. Аллахтын аты менен ишибизди баштайлы. Азыр силер мага темир сыныктарын издеп таап чогултуп келгиле. Ошол чогултуп келген темирлерди эритип, тосмо чепти куямын, деп Зулкарнайн ишке ошол эле замат киришти. Мына ошондо чогулган темирлердин көптүгү аска зоону тереген тоодой болуп үйүлүп калганда, Зулкарнайн алардын жардамы менен темирлердин баарын эритип, бийик тосмо дубал чеп менен тосуп салды дагы: "Эми мага жезди алып келгиле. Ал жезди эритип, темирди кабаттап үстүнөн куямын. Мына ошондо бул тосмону ашып өтүүгө да, аны тешип өтүүгө да алардын кудурети жетпейт. Бул Аллах Тааланын силерге болгон мээрими. Бул Аллах Тааланын кыямат кайымга чейинки болгон силерге болгон мээрими. Качан гана Аллах Таала өз уруксаат бермейин, булар эч жака жыла алышпайт", деди.
Качан гана кыямат кайым жакындап кирип келгенде гана Аллах Таала бул тосмонун күчүн алып коет. Мына ошондо гана Яжуч Мажуч коому бул тосмону жарып тешип өтүп, тозоктон чыккан чаңдай сыртка атырылып чыгышат. Бул тууралуу ыйык Кур'ани Каримде дагы камтылган. Акырында Яжуч жана Мажуч коому алардын чеби ачылып, алар ар бир дөбөдөн чабуул коюп, каптап кирген кезде чыныгы убада кылынган кыямат жакындаган болот. Ишенбегендердин көздөрү алайып, эхаттиң биз мындайдан таптакыр кабарсыз элек. Жок, биз өз жаныбызга жабыр кылуучу болдук, дешет. Анбия сүрөсү 96-аят. Ал эми кээ бир рываяттарга караганда Яжуч жана Мажуч экөө тең тажал эл болушат. Яжуч өзүнчө коом, ал эми Мажуч өзүнчө коом. Бирок алар чогуу болушат. Алардын беттери жалпагай, көздөрү жүлжүгүй, кодо бойлуу кичине болушат. Кулактары шалпайган, алардын саны өтө көп болот. Кыямат жакындап калганда жер жүзүн кара чымындай каптап тездик менен көбөйүшөт. Адам ата менен о энеден миллиарддаган инсандар 100 миңдеген жылдар бою акырындык менен көбөйгөн болсо дагы, булар өтө тез арада төрөлүп, өтө тездик менен көбөйүшөт. Учуру келгенде Зүлкарнайн тоскон тосмо кулайт дагы бул коом ааламды каптайт. Канчалык каптаганы менен ыйык Кааба тарапка жолой алышпайт. Медина жана Кудус аймагына кире алышпайт. Ушул ыйык саналган 3 аймактан башка бардык жерди каптап өтүшөт. Кирген жерде колуна урунган нерсени жеп, курутуп, ойронун чыгарып илгерилей беришет. Чегиртке сыңаары чөйрөгө оор зыянын тийгизишет. Качан гана алар үңкүрдү тосуп турган тосмону жарып чыгышкан кезде, алар ушунчалык тездик менен көбөйүп кетишет. Болжол менен бүткүл адам санынан да 10 эсеге көбөйүп кетишет. Кээ бир маалыматтарда алар чыгышкан кезде алдынан чыккандын баарын кыйратып, жада калса тирүүлөй жеп кете беришет. Жер үстүндөгү болгон толгон суулардын баарын тез эле какшатып ичип какыратып салышат. Алар нечендеген суулардын баарын ичип какыратып жүрүп, жер үстүндөгү эң чоң сууга келишкен кезде алар дүйнөдөгү эң чоң сууга келип такалышкан кезде ал сууну кечип өтпөй шимирип иче башташат. Алардын көптүгүнүн улам артындагы кезекте тургандары чууруп отуруп аларга кезек келген кезде баягы чоң дарыя ичилип түгөнүп, аларга суу жетпей калат. Яжуч Мажуч коомунун көптүгүнүн улам алар чоң сууга келип такалып, алардын башындагылары сууну иче баштаганда, алардын этегинде кезек күтүп тургандарына суу жетпей дагы калат. Мына ошондо артындагылары, бул жерде качандыр бир мезгилде суу болгон окшойт, деп ал деңизден өтүп, андан ары карай алдынан чыккан коомдордун чаңын сапыра, жолдорун улап, ичип, жеп, курутуп, какшатып, талкалап кете беришет. Бул туурасында сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дагы айтканы бар. Bir günü sүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам уйкудан чоочу ойгонуп, жүзү кызарган абалда турду дагы мындай деп айтты: Үммөттөрүмө кыйын болду. Жамандык жакындап келатат. Баягы жер астында катылып жаткан Яжуч Мажуч коому алар тосулган тосмону тешип жыртып отуруп, ал тосмо тешилип отуруп, анын ачылаарына мына ушунчалык эле калыптыр деп сөөмөйү менен бармагын жакын кылып көргөздү. Ошондо бул кабарды угуп отурган сахабалардын бири коркуп кетип: "Я Расулуллах, ошондо биздин арабызда дагы ыймандуу адамдар болсо дагы, арабызда жакшы адамдар болсо дагы ал тешик ачылабы? Ошондо дагы Яжуч Мажуч коому чыгып кетеби?"
деп сураганда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: эгерде коом арасында бузукулук көбөйсө, деди. Мына карагылачы. Ушул күнгө чейин жер астынан чыга албай келаткан Яжуч-Мажуч коому чыгаарына аз эле калганын канчалаган кылымдар мурда эле сүйүктүү пайгамбарыбыз чоочулап эскертип кеткен турбайбы? Мына ошол кезде эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам билген турбайбы? Мына ошол кезде эле сүйүктүү пайгамбарыбыз түшүнөн чоочу ойгонуп, чоочулап, алардын чыгаарына ушунчалык эле аз калыптыр деп бармагы менен сөөмөйүн жапжакын кылып көргөзгөн турбайбы? Ошончолук аз калганын уккан сахабалардын өңдөрү кубарып, коркуп кеткендиктен: "Я Расулаллах, дүйнөдө жакшы адамдар бар болсо дагы Яжуч-Мажуч коому тосмону тешип чыгып кете алабы?" деп сураганда сүйүктүү пайгамбарыбыз: эгерде дүйнөдө бузукулук иштер көбөйө баштаса, ал тосулган тосмо ачылат. Мына ошондо гана алар чыгышат дегендей жооп берген турбайбы? Ал эми азыркы учурда бузукулук жок деп кимибиз айта алабыз? Жер бетинде мына ушундай коркунучтуу оору сыркоолор, уруш талаш жаңжалдар, кыйынчылык күндөргө мына бүгүн күбө болуп турабыз. Адамзат өмүрүндө мына ушундай туруксуздуктар орун алат. Муну менен калайык калк акырында отуруп ушундай өкүнүчтүү, азаптуу күндөргө жакындагандан жакындап келүүдө. Жер бетинде мына ушундай аша чапкан адилетсиздик кеңейип баратканы байкалдыбы? Мына жер бетине адилетсиздик орногон кезде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы бар: мына ушул кезде акыреттин башкы белгилеринин бири болгон Махдинин келүүсү күтүлөт. Ал Махди араб сөзүнөн кыргыз тилине которгондо күтүлгөн, Алланын нуру түшкөн, тандалган деген маанини билдирет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Махди ал ааламга адилетсиздик, зулумдук кеңири жайыла баштаганда жиберилет. Ал ушул күнгө чейин зулумдук азабын тартып, каралай жалганга белчесинен малынган ааламга адилеттик орнотуп, калайык калкты азаптуу күндөрдөн куткарат. Кыяматка жакын келүүчү бул адам тууралуу Имам Муслим сахих хадистеринде келет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: бул кишинин аты менин атыма окшош, атасынын аты атамдын атына окшоп дал келет. Абдуллах уулу Мухаммад. Ал адам сүйүктүү пайгамбарыбызга сырткы келбети менен эмес, ички жан дүйнөсү, кулк мүнөзү менен окшош болот. Аллах пайгамбарыбызга: ай Мухаммад, сенин мүнөзүң ажайып деген. Жараткан Аллах өзү мактагандай, пайгамбарыбыздын мүнөзү ушунчалык ажайып болгон. Мына кыяматка жакын келүүчү Махдинин кулк мүнөзү сүйүктүү пайгамбарыбыздыкындай суктанаарлык болот. Сүйүктүү пайгамбарыбыз: Махди менин урпактарыман, кызым Фатимадан тараган урпактардан деген. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: качан Махди жерге түшкөн кезде жер бетиндеги бүткүл бийлик анын колуна өтөт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы мындай деди: эми ал келип бүткүл бийликти колуна алат. Ал мусулмандарга башчылык этип, бүткүл жер жүзүн бүтүндөй өзгөртөт. Чектен аша чаап, бузулуп бараткан, зулумдуктарга толгон жер жүзүн кайрадан адилеттүүлүккө орнотуп, калайык калкты ийгиликке бөлөйт. Азыркы учурдагы жер жүзүндөгү күндөн күнгө күчөп бараткан зулумдукту жоюлтуп жоготуу үчүн канча деген убакыттар керек.
Ал эми Махди Аллахтын тартуулаган илимин пайдаланып, аз убакыт ичинде дүйнөнү бүтүндөй өзгөртөт. Адилетсиздик жоголуп, адилеттүүлүк орнойт, зулумдук жоюлуп, бейпилчилик өкүм сүрө баштайт. Ал бүткүл жер шаарын бүтүндөй өзгөртөт. Али ага Алланын тынчтыгы болсун мындай деген: Махди бизден, ал пайгамбарыбыздын тукумунан, кудуреттүү Аллах аны бир түндүн ичинде дүйнөнү башкаруучу башчыга айландырат. Ал эми Махди өзүнүн Махди экенин дагы билбейт. Хадистердин биринде айтылгандай, ошол кезде да кандайдыр бир хандын уулдары бири-бири менен бийлик талашып, урушуп талашып аткан кезде Махди ал тараптан Мекке тарапка качып кетип калат. Анткени Махди мындай уруш жаңжалдардан оолак жүрүүнү каалап, ал жерлерде жүрүүнү каалабайт. Ошол убакытта адамдардын баарысы Махдини издеп, анын артынан жөнөшөт. Жана Махдини издеп табышып, алар аны Каабага алып келишет. Махдинин каршы болгонуна карабастан, Махдиге баары чогулушуп, адалдык анттарын беришет. Андан соң мына ушундай эки окуя болот. Анын бири Махдиге чабуул жасоо үчүн Сириядан аскер чыгат. Күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин үйүнө келет. Мына ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз уктап жаткан кезде өзүн жайсыз сезип, ыңгайсыз абалда ары бери кыймылдап аткан эле. Мурда андай болгон эмес эле. Сүйүктүү пайгамбарыбыз түш көрүп жатып, тынчсызданган абалда ушундай кыймылдады. Качан гана сүйүктүү пайгамбарыбыз уйкудан ойгонгон кезде Айша энебиз ага Аллах ыраазы болсун: "О Аллахнын элчиси, адатта уктаган кезиңизде уйкуда жатып мынчалык тынчсызданган эмес элеңиз. Сизге эмне болду?" деп сураганда, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Менин үммөттөрүмөн куралган Сириядан аскер келет. Алар менин урпактарыман болгон бир адамды издейт. Жана ага чабуул жасагысы келет." Ошентип Махди арабтар менен ислам туусун көтөрүп чыкканды. Ушундай бир адамдар менен беттешет. Алар терс жолго түшүп адашкандар. Алар буга жакындай берген кезде Аллах Тааланын каалоосу менен баягы аскерлердин бир бөлүгүн жер жутат. Аскерлердин баары мерт болгон кезде ушул окуяны башкаларга жеткирүү үчүн арасынан бир-эки адам гана тирүү калат. Бул кабар башкаларга жеткенде алар мунун Махди экенин түшүнөт. Мына ушуну түшүнүп калган адамдар Махдинин артынан биринчилерден болуп ээрчишет. Ауганстан тарапта кара туулар тигилип, ошол туулардын астына жыйналган адамдар Махдиге барат. Алар далай жерлерди басып өтүп келип, Махдиге жардамдашат. Имам Махдинин дагы бир белгиси сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтуусу боюнча ал Персияда, азыркы Иранда пайда болуучу аскерлер менен кармашка түшөт. Ал кезде ошол жер Иран деп аталабы жокпу, аныгын Аллах билүүчү. Ал эми Сахих Муслим боюнча сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул Персия аскери экенин айтат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дагы айтканы бар: Махди алардын да көзүн жоюп, таш талканын чыгарарын жана андан ары карай Махдиге каршы согушууга эч биринин дарамети жетпей калаарын кабарлайт. Бул экинчи аскер жана экинчи белги. Махдинин доору капырлар менен болгон согуштардын доору. Бүткүл мусулмандар менен капырлар согушат. Ал эми мусулмандар менен каршылаш түшкөн капырлардын саны ушунчалык деңгээлде көп болот. Алардын көптүгүнүн саны 80 түрлүү байрак, 80 түрлүү туу. Ар бир туунун астында 14 000 аскер турат. Булардын баары мусулмандарга каршы согушка түшөт.
Пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem бул согушту Ааламат чоң согуш деп атаган. Аалымдардын айтуусу боюнча бул нерсеге Махди башчылык этет. Ааламат чоң согуш 100 миңдеген аскердин бири-бири менен тикелей тиреши, учуп бара жаткан куштар сыяктуу бир заттарды көрөсүңөр. Булар согуш жүрүп аткан аймактардын четтеринде учуп бара жаткандай, согушка окшобогон кандайдыр бир заттар. Булар асмандан түшүп жерге карай кулайт. Кээ бир алымдар бул кабарларга иликтөө жасап, балким бул нерсе асмандагы куштар менен заттарды жерге кулатуучу бир нерсе, атом бомбасы болушу мүмкүн деген тыянактарды чыгарышкан. Бири-бири менен согушуучу тараптар бетме-бет кездешет. Каршылаштарын жакындан көргөн кезде мусулмандардын 1/3 бөлүгү артка чегинип кача башташат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemдин айтуусу боюнча, алардын тоболору эч качан Аллахтын алдында кабыл болбойт. Ошентип чоң согуш башталат. Жана аябай кескилешкен уруш болот. Бүткүл мусулмандардын 1/3 шейит кетет. 1/3 жеңишке жетет. 1/3 гана аман калып жеңет. Алар кан майданда курман болгондордун денесин чогултуп жыйнайт. Хадистердин биринде ар бир уруудан 99'u кайтыш болот. Ар бир 100 уруудун тек бирөөсү гана аман калат делинген. Мисалы, эгер бир үй бүлөдө 100 адам болсо, анын бирөөсү гана тирүү калат дегендик. Ал күнү мусулмандар жеңишке жетип, байлык бийликти колдоруна алганына кубанбайт. Анткени аларды кимге мурас кылып калтырат. Бүткүл уруулар кырылган, адамдардын көбү каза тапкан. Мына ушундай кайгылуу окуя. Бул кайгылуу окуя менен бүткөн чоң согуштан кийин эмне болот? Армагеддон, кыямат кайымдын чоң белгилери жөнүндө жазылган китептерде эмне айтылган? Мына ошентип чоң согушта алар жеңишке жетип басып өтүп калган кезде аларга ушундай бир үн угулат. Эй мусулмандар, тезирээк үйүңөргө кайткыла, анткени жериңерге Даджал пайда болду деп жар салат. Даджал деген ким өзү? Ал кыяматтын белгилеринин биринчиси болгон чоң фитна. Ал пайда болгон кезде кыяматтын калган белгилери мончоктун таштары сыяктуу биринин артынан бири төгүлөт. Аллахтын элчиси Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem бул чыгуучу фитнаны Аль-Масих Даджал деп атаган. Мунун мааниси анын бир көзү көрбөгөн сокур сыяктуу, анын көкүрөгү дагы нурсуз сокур экендигин чагылдырат. Анын бир көзү сокур, соолуп калган жүзүм сыяктуу. Даджалдын бир көзүндө калың парда сыяктуу териси бар. Анын эки көзүнүн ортосунда чекесинде кафыр деген жазуусу бар. Ал жазууну тамга тааныбаган адамдар дагы айырмалап окуй алышат. Даджалдын чачтары калың, буттары кыйшык жана жүрүшү тайкы. Ал Даджалдын курагы 35 менен 40 жаштагыдай көрүнөт. Анын денесинин түзү кызгылт болот жана буттары тайтак сыяктуу кыска. Буттары кыска деген түшүнүк анын бою узун эмес, кыска деп айтууга болот. Анын жүзү денеси сыяктуу нурсуз болуп турат жана кебетеси кең көрүнөт. Даджалдын бир гана сол көзү көрөт. Ал эми оң көзү соолуп калган жүзүм сыяктуу жана сыртынан калың ушундай бир тери каптап тургандай көрүнөт. Мына кыяматка жакын чыгуучу бул Даджалды Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem сүйүктүү пайгамбарыбыз мына ушундайча сыяктуу сүрөттөгөн. Даджал акыр кыяматта чыгат. Ал эми Даджалдын чыгаарына аз эле калган кезде мына ушундай белгилер, мына дал ушундай окуялар орун алат. Даджалдын чыгышына аз калган кезде Аллах Таала асмандагы жамгырдын 3/2 бөлүгүн гана жаадырып калат. Ошондо асмандагы жамгырдын 3/1 бөлүгү жаабай, 3/2 бөлүгү гана түшөт. Ал эми 2-нчи жылы жамгырдын жарым жартылайы жаабай калат. Ал эми 3-нчү жылы болсо жамгыр таптакыр эле жаабай калат.
Мына ушундан кийин кургакчылык каптай баштайт. Мына ушул кезде баягы фитна болгон, жалганчы болгон Даджал өзүнүн от суусу менен кошо бирге чыгат. Даджал жер бетине чыга калып, "Мынакей, мен силердин кудайыңармын, мен келдим" деп калкты аралай баштайт. Мына ошол кезде адамдардын көпчүлүгү какырап кургактыкта жүргөн кезде баягы Даджал асманга "Жамгырыңды жаадыр" дегенде жамгыр жаайт. Мына ошол кезде адамдардын көпчүлүгүн ачкачылык каптап турган кезде баягы Даджал жерге "Жемишиңди бергин" деп буйрук берген кезде жерден ушундай бир өсүмдүк жемиштер өсүп чыгат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, Аллах Таала мына ушул Даджалга ушунчалык мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап койгон экен. Мына ушул себептүү Даджал колунан келгенин кылып адамдарды азгыра баштайт. Мына ушул кезде баягы Даджал Аллах Тааланын берген мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен пайдалана баштайт. Каалаган убакта, каалаган учурда жамгыр жаадырып, каалаган жерден чөптөрдү өстүрүп чыгарат. Мына ушундай абалда адамдарды катары менен азгыра баштайт. Ал бир жерге жамгыр жаадырып, эгиндерди өстүрүп чыгарса, экинчи жерде каңыратып какшатат. Кыяматтын белгиси болгон бул Даджалга Аллах Таала ушунчалык чоң мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап койгондуктан Даджалдын мындан башка дагы касиеттери көп болуна. Кыяматтын чоң фитнасы болгон бул Даджалдын Алмас деп аталып калганынын себеби анын бир көзүнүн сокурдугу гана эмес, анын асмандан жамгыр жаадырганы же бир кандайдыр бир эгиндерди өстүрүп чыгарганы гана эмес, мындан дагы башка касиеттер менен адамдарды ушунчалык деңгээлде азгыруусу. Адамдарды азгырууда Даджалдын жүрбөгөн жери калбайт. Жер жүзүн кыдырып жүрүп, адамдарды азгырып жүрүп, анын бара албаган жери бир гана Мекке менен Мадина болот. Даджалдын жолой албаганы бир гана ошол Мадина менен Меккеге такыр жолой албайт. Жада калса, өзүнүн аскерлерине дагы бул Мекке менен Мадинага жолоогула, анткени ал Мекке жана Мадина деп айтат. Бирок Даджал Меккеге барганда гана адамдарды азгыруусун токтотот экен дегендик эмес. Анткени Даджал андан ары айланып ашып өтүп, адамдарды азгыруусун андан ары улантат. Аллахтын берип койгон мүмкүнчүлүгүн толугу менен пайдаланып аткан Даджал адамдардын көпчүлүгүн азгыргандан азгырып кете берет. Бирок кантсе да анча-мынча Даджалга ишенбегендер дагы чыгат. Мына ошол кезде Даджал ошол адамдардын бирөөсүнө кайрылат. Эгерде мен азыр сенин ата тегиңди тирилтсем, сен менин Кудай экениме ишенесиңби? Деген кезде баягы адамдардын бири "Ооба, кана тирилтчи" дегендей Даджалды карап калган болот. Мына ошол кезде жер астында жаткан ата тегин тирилтмекчи болуп, "Кана эме көтөрүлгүлө" деген кезде дароо эки шайтан анын ата тегини айлана калып, жер астынан тирилип чыгып, "Кагылайым балам, анын сөзүн уккун, аны тыңдагын, анткени ал сенин Кудайың" деп баласына тирилип чыга калып насаатын айтат. Мына ошондо баягы Даджал "Мына көрдүңбү, мына эми ишендиңби? Мен сенин Кудайыңмын, мен сенин Аллаңмын" деп азгырат. Мына ошол кезде жүрөгүндө ыйманы бар адамдар дагы ары жактан андан дагы далил сурап калышат. Мына ошол кезде баягы Даджал ал адамдарга карап туруп, бир гана Аллах Таала гана өлүктөрдү тирилте алат. Эгерде мен азыр силердин ата энеңерди тирилтсем, ошондо ишенесиңерби? Деген кезде баягы адамдар "Ооба" дегендей аны карап туруп калышат. Мына ошол кезде баягы Даджал өзүнө дароо жин шайтандарды жардамчы кылып дайындап, алардын ата энесин тирилтип көздөрүнө көргөзөт. Алардын ата энесин тирилткен соң кайрадан жерге карап, "Байлыгыңды аңтаргын" деп жерге буйрук берген кезде жер аңтарылып, күмүш алтын бриллианттар чачырап чыгат. Мына ошондо адамдардын көпчүлүгү Даджалга ишене баштайт. Мына Даджалдын бул фитнасы тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларына айтып берип аткан кезде сахабалардын дене муундары калчылдап, көздөрүнө жаш толуп калган эле. Кыяматка жакын Даджал чыккандан тарта ал 40 күнгө жакын өмүр сүрөт. 40 күндүн биринчи күнү 1 жылдай узак болот. Ал эми экинчи күнү 1 айдай, үчүнчү күнү 1 жумадай узак болот. Ал эми калган күндөрү кадимки күндөрдөй болот. Жана дагы адамдардан арасынан ушундай бир адам чыгат. Бул адам туурасында сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтканы бар. Адамдардын көпчүлүгү Даджалдын азгырууларына ишенип, Даджалга ишенип аткан кезде адамдардын арасынан ушундай бир адам чыгат. Ал күнү ошол адамдан өткөн жакшы адам болбойт. Себеби дегенде ал адам "Мен ал Даджалды тааныймын. Ал эч кандай Кудай эмес. Ал жөн гана азгыруучу Даджал"
деген кезде Даджалга ишенип, Даджалдын аскерлерине айланып кеткен адамдар ал адамга таң калып, "Сен биздин кудайыбыз жөнүндө эмне деп турасың?" деп аны Даджалдын алдына сүйрөп барышат. Алдына сүйрөп келер замат баягы адамга "Мен сенин кудайыңмын" деп ага дагы бир сыйкырын көргөзөйүн деп аткан кезде, "Токтогун. Сен туурасында пайгамбарыбыз бизге кабар берген. Сен эч кандай кудай эмессиң. Мен сен туурасында эң жакшы билемин. Сен жөн гана азгыруучу Даджалсың." Ошол кезде Даджал баягы адамды ара менен как ортосунан экиге бөлүп өлтүрүп, кайрадан тирилтип жыйнап туруп, "Мына мен сенин кудайың экениме эми ишендиңби?" деген кезде, "Ооба, эми ишендим. Сенин анык Даджал экениңе эми ишендим. Себеби дегенде сен мени кайрадан өлтүрүп, кайрадан тирилте албайсың. Анткени өлтүрүп тирилтүү сенин колуңан бир эле жолу келет. Бул туурасында сүйүктүү пайгамбарыбыз бизге кабар берген." Айласы кеткен Даджал эмне кылаарын билбей, аны дароо өзүнүн отуна алып ыргытып жиберет. Себеби дегенде чындыгында эле пайгамбарыбыздын айтканындай эле. Даджал өзүнүн отуна алып ыргытып жиберет демекчи, анын чындыгында эле өзү менен кошо чыккан от жана суусу болот. Даджалдын от жана суусу тууралуу дагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын айта кеткени бар. Адамдардын арасынан кимде ким ошол Даджалдын кооз көрүнгөн суусуна чөмүлгөн болсо, анда ал Даджалга азгырылып тозокко түшүп калат. Даджалдын азгырууна ишенбестен, жалгыз гана Аллах Таалага ишенген, жүрөгүндө ыйманы бар адамдар анын отуна коркпой секирген күндө дагы ал адам бейишке түшөт. Ошентип чоң фитна болгон Даджал адамдардын көпчүлүгүнүн баарысын өзүнүн тозогуна толтуруп, азгырып кетип бара жаткан кезде, кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын буйругу менен асмандан Азирети Иса алейхиссалам жерге түшүрүлөт. Аллахтын буйругу менен асмандан эки периште Иса алейхиссаламдын эки жагында эки колунан кармаган абалда жерге түшүрүлөт. Аныгын Аллах билүүчү. Мына ошол кезде Иса алейхиссалам мына дал ушул мечиттердин бирине түшкөн болот. Ал мечитте Имам Махди бар эле. Имам Махди жер бетине адилеттүүлүк орнотуу үчүн түшүрүлгөн эле. Бирок Имам Махди тууралуу өзүнчө видео даярдап берүүгө туура келет. Ошондуктан видеону мындан ары уланталы. Аллахтын каалоосу менен асмандан түшкөн Иса алейхиссаламдын жүзү ушунчалык нурдуу жана сулуу адам. Ал жерге түшүп, көздөрү жашка толгон мусулмандарды бейиш менен сүйүнчүлөп, алардын көз жашын сүртөт. Иса алейхиссалам болгон мусулмандардын баарысын ээрчитип, Даджалды карай жол тартат. Мусулмандар менен бирге жол тартып бара жаткан кезде, ошол жердеги мусулмандар Даджалды көрүп калышат. Бир кезде Иса алейхиссаламга Даджалды көргөзүшкөн кезде, Иса алейхиссаламды көрө калган Даджал халаңдап коркуп кача баштайт. Ошондо Иса алейхиссалам качып бараткан Даджалга карап, "Токтогун, сенин көзүңдү тазалоо менин маңдайыма жазылган" деп айтат. Алаңдап коркуп кеткен Даджал өзүн сыйкырлап, абага айландырып жок болуп кетейин деп аткан кезде, Иса алейхиссалам анын артынан кубалап жетип барып, аны кылыч менен чаап өлтүрөт. Эгерде Даджал жеткирбей өзүн абага айландырып жок болуп кеткенде, анда ошол жердеги адамдардын баарысы "Биздин кудайыбыз өзүнөн өзү жок болуп кетти. Демек ал биздин кудайыбыз экен" деп ойлоп калышмак эле. Бирок ага карабастан Иса алейхиссалам артынан кууп барып, кылыч менен чапканда Даджал кансырап барып жерге жатып калды. Ошентип Даджал кансырап өлүп калган кезде, Иса алейхиссалам Даджалга карап, "Мына көрдүңөрбү? Эгерде бул кудай болгондо, анда мен муну кантип өлтүрмөк элем" деп Даджалга ишенген адамдардын баарысына далил көрсөттү. Мына так ушундай абалда өзүн кудай көрсөткөн Даджалды кылыч менен кыя чаап, анын эч кандай кудай эмес экендигин Иса пайгамбар далилдейт. Албетте бул кыяматтын чоң белгилеринин бири. Ал эми мындан кийин кыяматтын калган белгилери башталат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айта кеткендей, кыяматтын белгилери үзүлгөн мончок сыяктуу биринин артынан бири келет дегендей, бул окуялардан кийин күндүн баткан жеринен кайрадан тескери чыгышы күтүлөт. Бирок бул учурда баары кеч болуп калат. Эч бир адамдын Аллахка болгон жалбаруусу кабыл болбой калат. Бул тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз мындай деген: адамдын кыяматка чейин эки гана тообосу кабыл болот. Анын бири жан алкымына тыгылып калганга чейинки тирүү кезинде кылып калган тооболору, жана экинчиси
күн баткан жеринен кайрадан тескери чыкканча кылып калган тоо болору. Ал эми күн кайсыл убакта батыштан чыгаарын жалгыз гана Аллах Таала билүүчү. Ал эми мындан ары өтө коркунучтуу күндөр күтүп турат. Бирок бул окуялар болуп өткөнчө андан мурунку белгилери болот. Ал белгилердин бири азыркы учурда жер астында катылып, көбөйгөндөн көбөйүп, жер үстүнө чыга албай турган Яжуж жана Мажуж коому жер үстүнө атырылып чыгат. Ал эми азыр кимибиз айта алабыз? Яжуж Мажуж чыкканча али көп бар. Азыркы заманда эч кандай бузукулук иштер жок деп кимибиз айта алабыз? Ошентип кыямат кайым улана берет. Яжуж жана Мажуждун жер бетинде кылган зордук зомбулугу жана бузукулугу жайылып, жер бетинде болгон толгон суулардын баарын ичип, болгон толгон жашылча жемиштердин баарын жеп, жада калса адамдардын укум-тукумдарына чейин жок кылып жиберишкенден кийин Иса пайгамбар жана анын жанындагылар Аллах Таалага дуа кылышат. Бул кезде Иса пайгамбар жерге түшүп калган болот. Иса пайгамбар демекчи, бул кезде кыямат кайымдын чоң белгилеринин көбү башталып калган болот. Ал кезде Иса пайгамбар дагы жерге түшүрүлүп калган болот. Мына ошондо Иса пайгамбар жана анын жанындагылар Аллах Таалага дуа кылышат. Себеби Яжуж жана Мажуждан келген балеге өздөрүнүн айласы жана күчү жетпегенден кийин адамдар Аллах Таалага жардам сурап дуа кылышат. Яжуж Мажуж коомунун көрсөткөн азабынан жабыркаган элдердин баарысы Иса пайгамбар менен чогуу Аллах Таалага жалбарып дуа кылышкан кезде Аллах Таала алардын дуасын кабыл кылып, Яжуж Мажуж коомун жок кылуу үчүн болгону кичинекей курттарды жөнөтөт. Мына ошондо Аллах Таала курттарды жөнөткөн кезде ал курттар Яжуж Мажуж коомунун денелерин тешкиле өлтүрүп, алардын өлүгү үйүлүп кеткендиктен биринин үстүнө бири чыгып, чегиртке сымал кырылып үйүлүп өлүшөт. Жараткан Аллах Тааланын жөнөткөн бул курттары бүткүл Яжуж Мажуж коомун бир эле күндө денелерин тешкилей талап өлтүрөт. Мына ошондо Яжуж Мажуждардын өлүк денелери биринин үстүнө бири кулап кабатталган бойдон өлү олтуруп, жердин бетине алардын өлүк денелери толуп кетет. Жер бети алардын өлүктөрүнөн чыккан жаман жытка толуп калгандыктан адамдар үчүн жер бетинде жашаш мүмкүн болбой калганда Иса пайгамбар жана анын жанындагылар экинчи жолу Аллах Таалага кайрылып дуа кылышат. Мына ошондо жараткан Аллах Таала алардын экинчи жолу кылган дуаларын дагы кабыл кылат. Мына ошондо Аллах Таала асмандан атайын бир канаттууларды жөнөтөт. Мына ошондо Аллахтын жөнөткөн канаттуулары жердеги Яжуж Мажуж коомунун өлүк денелерин терип деңизге алып барып ташташат. Андан кийин Яжуж Мажуж денелеринен өлүктөрдөн калган калдыктарды жууп тазалап кетиш үчүн Аллах Таала атайын жамгыр жаадырат. Андан кийин Аллах Таала жерге өз жемиштериңди өстүрүп берекесин бергин деп буйрук кылат. Мына ошондо жер кайрадан өз жемиштерин өстүрүп, берекелерин бере баштайт. Баардык нерседе береке, молчулук жана токчулук башталат. Иса пайгамбар жана анын жанындагылар амандыкта жана байлыкта жашап калышат. Бирок бул деген баары бүттү, эми баарынан кутулду. Эми мындан ары адамдар жыргап тынчтыкта жашап кала беришет дегендик эмес. Анткени бул убактылуу тынчтык көпкө чейин узабайт. Себеби дегенде Иса пайгамбардын түшүшү жана Яжуж Мажуждардын чыгышы кыямат кайымдын алгачкы белгилеринин бири эле. Ал эми кыямат кайымдын алгачкы белгилери башталганда алдыда мындан дагы коркунучтуу күндөр күтүп турат. Мындан ары кыяматтын калган белгилери күтүлөт. Ал эми кыяматтын калган чоң белгилери көпкө күттүрбөй, үзүлгөн мончоктун таштары сыяктуу биринин артынан бири төгүлө баштайт.
бар экенин же жок экенин металлды издеп табыш. Мына бул жерден бир нерсе чыйып кылдады. Ал эми Яжуж Мажуж коомун чыгалбас кылып Зүлкарнайн алейхиссалам курган чеп Кыргызстандын кайсы жеринде жайгашкан экенин кийинки чыгарылышта көрсөтүп беребиз. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.